Хатиджа Тюба Бүйкүстүн 5-июлда 1982-жылы Стамбул шаарында туулган. Кичинекей кезинде эле сүрөт тартканга шыгы бар болчу. Ошондуктан ата-энеси Тубаны көркөм студияга беришет. Ал окуу жайды кызыл диплом менен бүтүрөт. Андан кийин Туба Стамбулдагы университетке көркөм сүрөт искусствосуна тапшырат. Студенттик кезде эле моделдик бизнеске аралаша баштаган. Анын бою кичинекей болгондуктан ал сахнага чыга албачу, бирок фото модель болуп тартылчу. Сүрөткө тартылып жатканда ошондо режиссердун жардамчысын көрүп калып, жаңы кинонун кастингине чакырат. Эң биринчи киносу 2003-жылы драмалык сериалда Султан макамине тартылат. Андан кийин Гулизар, Семейный сага, Мой отец деген кинолорго түшкөн. Ийгилик алып келген сериалы 2005-жылы тартылган Под сенью лип, ал Бülent İnal менен тартылган. 2005-жылы Туба Под сенью лип сериалында тартылып жатып, Bülent İnal менен таанышып, кыз-жигит болуп сүйлөшө башташат. 2007-жылы алар эки жолго түшүшөт. Андан кийинки сериалы 2007-2009-жылы тартылган Asi сериалы. Ал сериалда башкы каарманды аткарган анын өнөктөшү белгилүү актер Мурат Ылдырым. Asi сериалы 67 өлкөдө көрсөтүлгөн. 2010-жылы Туба эки киного тартыла баштаган. Сыган образында Хасрети жана Эсмар деген ат менен. Туба Бүйкүстүндүн сыйлыктары. 2005-жылы Гүлизар деген киного мыкты актриса наамын алган. 2008-жылы Аси деген сериалга мыкты актриса дегенди алган. 2010-жылы Жараланган жүрөк деген сериалга жылдын актрисасын алган. 28-июнда 2011-жылы Парижде Туба актер Онур Сайлакка турмушка чыгат. Алардын сүйүүсү Жаралуу жүрөк сериалында башталган. 19-январда 2012-жылы Туба эки эгиз кызды төрөгөн. Алардын аттары Маю жана Топурак. 5-июнда 2017-жылы Туба менен Онур ажырашышкан. Ажырашкандан кийин Туба Бүйкүстүндү бизнесмен Үмүт Эверген менен көрө башташкан. Аларды чогуу кафеде кечелерде. Үмүт Эверген 7 жаш кичүү Тубадан. Ал бизнесмен, анын эки рестораны жана магазиндери бар. Бирок муну Туба өзү жашырып келет. Достор, видеого лайк басып, каналга катталганды унутпайбыз.